азыр сиздерде орусча вариантына кичине ката кетип калыптыр, кыргызча вариантына туура кеткен. Ал болгону ушул педофилдерге, жаш балдарга зордук, зомбулук кылгандарга мындан ары жанагы өмүр бою эркинден ажыратуу процессин карап атканда 60 жашка чыгып калса тилекке каршы 60 жаштан кийин өмүр бою берилбейт экен да. Биз айтып атабыз, бул кылмышкерлер, керек болсо жер үстүндө баспаган кылмышкерлер өмүр бою ошол жакта чирип калсын. 60-ка чыгабы, 70-ке чыгабы, 80-ге чыгабы, бирок мындай кылмышкерлерди сыртта жүргөндөн көрө ичинде калсын деп. Анткени ошол берене менен күч өткөндөн кийин дагы бир кийинки берене, бул азыр 68-чи берене айтып атсак, кийинки берене 349-чу берене. Ал жерде пробация колдонуудагы процесси тилекке каршы мына ушул зордук, зомбулук кылган жаш балдарга дагы иштеп кетип атат. Биз эки эле нерсени сурап атабыз. Келиңиздер, пробацияларга кылынбасын. Канча жашта болбосун айырмасы жок. Канча жашта айырмасы жок болсо дагы аларга мындай өмүр бою эркинен ажыратылган процесс жүрүп калса, аны аягына чейин берсин депчи. Анткени соттордо ушул эки жерде учуруштар болуп калып атат да. Мен статистиканы айтып берейин сиздерге. 2016-жылы 8 кылмыш иши болгон экен, ушул боюнча, зордук, зомбулук боюнча. 157-чи статья боюнча 4төө пробацияга чыгып кетиптир. 8ден 4төө. 154-чү статья боюнча изнасилование. Адан экөөнүн бирөөсү, 8дөн экөөсү чыгып кетиптир. Жалпысын алганда эми 6 чыгып кетип атпайбы, урматтуу коллегалар? Ошондуктан биз ойлодук эле, туура көрсөңүздөр, эми бул жаш балдарга болгон зордук, зомбулукта бизде эч кандай жанагы биз буга чейин гуманность деп жүрдүк эле, бирок ушуларга гуманностьти киргизбей эле койсок жакшы болот эле да. Буларга гумандуу карабай койсок эле жакшы болот эле. Бул биринчи окууда, урматтуу коллегалар, эгер туура көрсөңүздөр, жана мен айткан орусчасына кичине ошибка кетип калыптыр. Ал жерде баягы аялдарга дагы баягы не назначается женщинам лицам деп туруп балда кирип кеткен экен, это не так да, мындай бир аз туура эмес которум болуп калган экен. А также деп мындай өзүнчө белгилеп кетип атабыз. Именно бул эркектерге гана тиешелүү. Биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранат элем. Экинчи окууда албетте дагы иштеп чыгабыз. Билем бул боюнча прокуратуранын кичине көз карашы башкача болуп атат, бирок кандай болбосун экинчи окуга чейин бизге иштеп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизди өтүнөт элек. Рахмат.